пахтаны көрдүңүз беле? Жок, тергенде аябай оор. Мисалы үчүн бир терип кетеби? Да, чебетин. Майын сыгып алгандан кийин Майдын чыгаргандан кийин ошо эмес. Майга Апакта май аябай жакшы. Жакшынакай нан, тандырган нан жапса болот. өзүңүз туулуп өскөн ушул Кара Суу эли жери жөнүндө сурагым келип турат да. Кара суунун эли аябай эмгекчил. Бул Кара Суу Борбордук Азияда эң биринчи номер 1 шаарга айланат. Өзүң жериңе баары бир тартат экенсиң. Ошол азыр фабрикалар ишке кирет. Айнур эже, шайлоонун алдында Кара Суу жергесинде өзүңүз туулуп өскөн ушул Кара Суу эли жери жөнүндө сурагым келип турат да. Биз билгенден Ош жергесине Кара Сууга көп эле келесиз, туулуп өскөн жериңиз деп. Анан сиз үчүн бул жердин баягы касиети канчалык? Кара Суу району мен үчүн өзгөчө район деп эсептелет. Жалпы Кыргызстан үчүн да өзгөчө район деп айткым келет. Чындыгында Кыргызстанда эң чоң район деп айткым келет. Сиз үчүн дагы сыймыктуу болсо керек. Бул да өзүм мага сыймыктуу деп дайым пленардык жыйындарда да Кара Суудан баштайм. Кара Суу бул эң чоң, Кыргызстанда чоң район. Өзүм үчүн бул өзгөчө район. Бул жерде мен туулуп өскөн районум болгон үчүн көп келем. Чындыгында көп келем. Мына депутат катары дагы ушул Кара Суу районунун көйгөйлөрүн, маселелерин көтөргөнгө аракет кылам. Жалпы мыйзамдарды жазганда көп мыйзамдарды жаздым, бирок баягы өзүң жериңе баары бир тартат экенсиң, баягы республикалык бюджет карап атканда, бир кандай маселелер карап атканда сөзсүз ушу Кара Суу маселесин көтөрүп, ушу аракет кылам. Биздин районго алып кетпеди бекен деген кооптонуу ар дайым коштоп жүрөт дейсизби? Жок, бул район мен айтып кеткендей Кыргызстанда эң чоң район болгон үчүн, көп эл жашаган үчүн, көп маселелер болгон үчүн мен ойлойм, чындыгында мен ушул республикалык бюджетти карап атканда дагы ушул маселеге да айтам. Мисалы үчүн баягы 20-жылдын бюджетин карап атканда дагы Кара Суу районунда эң көп 147 мектеп бар. Ушул айрым мектептерге капитальный ремонт 20 жылдан бери ремонт боло элек, аны көтөрөм маселени. Азыр баягы биздин президентибиз жарлыгы менен санарипташтыруу жылы деп жыл жарыялагандан кийин ушул ар бир мектепке Кара Суу районуна сөзсүз интернет, сөзсүз компьютерный класс деген маселелерди көтөрөм. Иши кылып андан тышкары мектептер, бала бакча, жол деген Кара Сууда эми чоң район болгон үчүн ушул маселелерди көп көтөргөнгө аракет кылам. Бирок өзгөчө бир айткым келет. Кара Суунун эли өзгөчө эмгекчилер. Бул Кара Суу районунда көп улуттук район. Ошон үчүн бул Кара Суу өзгөчө, жана Кыргызстан үчүн, жана мен үчүн өзгөчө район. Стратегиялык мааниси. Сыймыктуу дагы ошол эле учурда биз буга чейинки жолугушууларда, интервьюларыңыздарына көрүп билип атабыз. Кара Суу келечекте чоң шаар болуш керек деген идеологияны түртүп келатасыз. Канализация маселесин чечебиз деген аракеттериңизди көрүп атабыз. Ушул боюнча дагы кыскача айтып өтсөңүз. Биздин партиябыздын идеологиясы демократический социализм жана евразиялык тандоо деген идеологиябызда. Мына Кара Суу бир район үчүн да айткым келет. Мына азыр мен ойлойм, келечекте азыр да ушу багытка аракет кылып атабыз. Чоң Борбордук Азияда чоң шаарга айланып, бул жерде азыр чоң бизде жакшы билесиздер, Өзбекстандан, Тажикстандан күнүгө 100 миң деген адамдар келип да соода кылып кетишет. Бул дагы ошо Кара Суу шаары үчүн, район үчүн бул инфраструктура маселеси да маанилүү. Мисалы үчүн жолдору, канализация, суу туурабы? Мына жергиликтүү тургундар үчүн жана ушул мен айткандай 100-150 миң адам күнүгө ошо базарга келип соода кылып кетип атышкан. Мына кыйла жол жабылып Өзбекстан менен ачылгандан кийин карасаңар биздин товар оборот деп коет, аябай өсүп, а жерден дагы товар келип
биякта сатылып атат. Өзбекстандын да көп тургундары келип ошо күнүгө чоң соода кылып алып кетишет. Бул дагы мен ойлойм биздин ошо Кыргызстан үчүн, экономикасы үчүн дагы бир чоң мааниси бар. Ошон үчүн мен ойлойм келечекте ушул Кара Суу шаары райондору ушул Борбордук Азияда мындай кошуну мамлекеттер Өзбекистан бар, Тажикстан бар. Бияктан көп Бишкектен да келип соода кылып алып кетишет. Мен ойлойм ушул келечекте бул Кара Суу район, Кара Суу шаары чоң логистикалык борборго айланат. Борбордук Азияда эң биринчи номер 1 шаарга айланат деп ишенем. Келечекте чоң шаар демекчи, Кара Суу району буга чейин дагы Улуу Жибек жолуна жакын болуп, мындай Азияда орду чоң бир соода борборунун түйүнүнө айланып келген да. Кудай буйрса ошондой болот. Андан сырткары Кара Суунун сыймыгы, балким сиз буга чейин дагы терип көргөндүрсүз, пахтаны терип көрдүңүз беле? Чындыгында мен айтып кеткендей, Кара Суунун эли аябай эмгекчил. Биздин партиянын идеологиясы бул демократический социализм деген. Ушул ар бир жаранга, кыргызстандыкка баягы жашоо үчүн татыктуу деңгээлде ушу көптөгөн биздин социалдык программаларга ишке ашыруу, республикалык бюджетке мындай акча түшүш керек. Бул экономика маселеси. Президентибиздин эрки менен ушул көптөгөн экономика маселесин чечкенге аракет кылуудабыз. Мисал үчүн азыр дагы ушу көптөгөн швейный фабрикада, тигүүчү фабрикалар, андан кийин баягы именно ушу пахта чыгаруучу, не только волокно чыгаруучу, ошол волокнодон жип жана ткань чыгара турган производство фабрикалар. Ошол азыр фабрикалар ишке кирет. Анткени мына пахтаны тергенден кийин, мисал үчүн анын ичинен баягы башка мамлекеттерге сырьёну жеткизбей, биз өзүбүзгө кошумча баягы иш, жумуш производство, жумуш орундарды түзүп, производствоны дагы эле баягы жип, андан кийин баягы ткань чыгарганга станоктор даярдалып, фабрикада айдалып атышат. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр кайра эле ошо пахтаны отургузууну дагы азыр тилекке каршы айрымына көрүп жатасыңар, айрым башка эмеге мына жүгөрү отургузуп калышыптыр адамдар. Бирок мен ойлойм, кайра эле ушу пахтаны отургузганы адамдарга мындай кандайдыр пайдалуу болот деп эсептейм. Натыйжалуу болот, да. Ушул мен ойлойм, бир кандайдыр ушул производство, жумушчу орундар болсо, ошондо экономикага жана баягы республикалык бюджетке кошумча булактар түшкөндөн кийин ушул социалдык биз багыт алган социалдык маселелер чечилет. Мен ойлоп атам, бир 3-4 жылдан кийин бул жерлер аппак эле пахта болуп калат окшойт депчи. Туура, экспортко биз көбүрөөк, балким биздин ушул таладагы продукцияларыбыз кетсе туура болот. Анан кийин баягы өзүбүзгө производствого көбүрөөк пахтаны эгизсек, анан кийин ошол экономикада биз республиканский бюджетке дагы кошумча булактар түшүп, ошол биз айткан социалдык багыттагы программаларыбыз ишке ашат. Мындай айтканда, Кара Суунун экономикасын, Кара Суунун бюджетин көтөрүүдө биринчи орунда базар, экинчи орунда пахта турат дегенибиз туура болобу же бир башка дагы стратегиялык багыттар барбы? Производствого көбүрөөк көңүл буруш керекпиз. Базардагы, мисал үчүн, өтө чоң мааниси бар. Анткени бул товар оборотто дагы жакшы, адамдар келип ушул биз чыгарган, ушул пахтадан чыгарылган кездемелерди сатып алса, анан мен ойлойм, ушу биздин экономикага туура багыт деп эсептейм. Андан тышкары көп производстволор, мисал үчүн азыр ар бир региондордо ушундай май чыгара турган, баягы өсүмдүк майды чыгара турган. Мына пахтадан дагы май чыгарса да болот. Аны дагы сатылса, пахта май аябай мындай эмеси бар, производствосы кылса болот. Андан кийин бул пахтадан дагы баягы комбикорм чыгарат. Ал дагы малды бакканга аябай эме бар болчу,
тоют болот. тоют болот. Ошон үчүн бул пактадан көп нерсени чыгарат болсо, акырында баягы бул эмеден буну баягы козопая деп коет. Козопаяны дагы ошо ар бир үй бүлө киргизип алып, дагы аны жакшынакай нан, тандырган нан жапса болот. Ошону да бош койбой кайраштетебиз дейсизби? Ооба. Пактаны көрдүңүз беле? Жок, тергенде аябай оор. Мисалы үчүн бир терип кетеби? Да, чечетин. Майын сыгып алгандан кийин Майдын чыгаргандан кийин ошо эмес. Май калат, Апакта май аябай жакшы. Жакшынакай нан, тандырган нан жапса болот. өзүңүз туулуп өскөн ушул кара суу эли жери жөнүндө сурагым келип турат да. Кара суунун эли аябай эмгекчил. Бул кара суу борбордук Азияда эң биринчи номер 1 шаарга айланат. Өзүң жериңе баары бир тартат экенсиң. Ошол азыр фабрикалар ишке кирет.